Ош Араван каналынан 2022 жылдың 28 июлында дайынсыз жоголгон Кадамжай районунун Сырт айылынын 1995 жылы туулган тургундун жансыз денеси табылды. Алгачкы версиялар боюнча ал ошо сууга чөгүп кетип каза болгон. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, 28 июнь күнү эртең менен Акбура каналынын боюнан дагы 2003 жылы туулган Ош мамлекеттик университетинин медицина колледжинин 2-курсунун студент кызы табылган болчу. Биздеки акыркы маалыматтарга караганда өмүрүнүн акыркы сааттарында бул эки каза болгон адам бирге болушкан. Азыркы учурда булардын өлүмүнүн себептери аныкталып атат. Бир нече версия боюнча иштер алып барылып атат. Эми негизги акыркы чекитти соттук медициналык экспертизанын корутундусу берет. Бүгүнкү күндө ушул сааттарга бул корутунду биздин тергөө кызматынын колуна тие элек. Айрым жарандардан суроолор түшүп атат бизге. Ошол кыз баланын бетинде жараттары бар экен, кесилген жерлери бар экен, тырыктары бар экен депчи. Эми дагы бир жолу айтып коеюн, акыркы чекитти бул боюнча экспертиза коет. Ошол эле мезгилде ал жаратты ушул катуу агын сууда агып келе жатып, тиги таштарга урунгандан, кош нерселерге урунгандан да болушу мүмкүн. Ошол эле мезгилде токмоктон деле болушу мүмкүн. Ошондуктан алдын ала оозунуп биз бир нерсе деп айта албайбыз. Отурган автомашина Төлөкөн айылынын Гапар Айтып атындагы мектебинин тушундагы каналдын боюнан табылган. Ошол жерден бери агып келген деген болжол азыр болжолдонууда. Деме учурда бул боюнча ар тараптуу тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Ооба. 28 тиги кыздын жансыз денеси табылгандан баштап анын акыркы жүргөн тааныштары, бирге жүргөн курсташтары кимдер менен байланышкан, ошолор боюнча иликтөө иштерин жүргүзгөнбүз. Натыйжада бул кыз ошо 27 июнь күнү жатаканасына чыгып кетип, саат 11 чамасында Ош шаарынын Курманжатовка кичи район Юго-Востоктогу элдик народный дүкөнүнүн алдынан ушул жигит менен жолугушуп, аны менен чогуу кеткендигин биз аныктаганбыз. Бүгүнкү күндө бизге эки тараптан тең арыздар түшө элек. Бирок биздин коргоогондордун негизги милдети деп эсептейм, ушул алардын өлүмүнүн чын эле себептерин аныктоо болуп саналат.